Ошто мистер жана мини мистер 2023 сынагы өттү. Ага 4 жаштан 38 жаш аралыгында сулуулар катышты. Конкурстун шартына ылайык алгач ар бир катышуучу өзүн тааныштыруусу абзел. Катышуучулар бул конкурска атайын тандоо турунан өтүп, ар тараптуу өнөрлөрүн тартуулайбыз деп келишкен. Даярдыктарыбыз аябай сонун, бир аз толкундан атабыз, бирок эң сонун. Кандай өнөр тартуулайсыз? Билейм го мен. Я буду танцевать под хип-хоп. Жеңишке жетем деп турасыз? Я уверена. Оштон ушул жерден. Биринчи жолу катышасызбы? Жок, экинчи. Даярдык жакшыбы, кандай? Ооба, сонун. Кандай өнөрлөрдү көргөзөбүз? Мен мини-ценка коем. Даярдыктарыбыз сонун, барыбыздын буюрса жакшы өтөт. Кыйынчылыктар жокпу? Атаңдашуулар болсо керек э? Албетте болот бул конкурс. Бирок барына удачи, утсун. Ар бир айым өзүнө суу. Мен өзү негизи модель болуп, модель болом деген кыялдарым болгон. Ошондуктан ушул сынактан катышып, модель болуу кыялымды орундатам деп чечтим. Ошондуктан бул жерге катышып, биринчиликти алабыз деген үмүт менен келдик. Конкурска 2 айдан ашык даярдандык. Аябай катуу даярдандык. Чересен. Күчүбүздүн бардыгын ушул жака жумшадык. Жакындаган сайын каждый день даярданып жатканбыз. Абдан сонун болуп жаткан. Мага жакты. Мен модель болуп келет, анан кыргыздын суугун дүйнө жүзүнө даңазалайм. Бул жакка келген себеби өзүм сынап көрөйүн дедим. Азыр Кандай талаптары бар экен? Кандай эрежелер менен алды? Боюн балким. мисалы бойго карайт, анын өзүнүн харизмаң, анын внешность деген. Жеңишке жетсеңер модель болоюн деген кыял барбы? Ооба, бар. Модель өзүм модельный агентствода окугам. Подиум деген модельный агентство бар ошто. Ошол жерде окугам. Көз жоосун алган сулуулукту сиз мына ушул сахнадан гана көрө аласыз. Бул жерге келген ар бир көрүүчү кыздар балдардын ажарына суктанып, таланттарына күбө болушуда. Анда ыр-бий, күлкү, көркөм сүрөт өнөрү, улуттук тамак аштын түрлөрү, дастан манас айтуулар орун алып, чет эл бийлери да аткарылды. Сынак жыл сайын өлкөнүн бардык облустарында Рыскуль Намазбекова тарабынан уюштурулуп келет. Максаты райондордогу таланттууларды тандап алып, Кыргызстандын атынан дүйнөлүк конкурстарга жолдомо берүү, модельдерди даярдоо болуп саналат. Биринчи бул детский мисс, мини-мисс жана мини-мистер. Экинчи бул чоңдордуку. Мисс Ош жана мистер Ош. Үчүнчү бул болсо жанакы среди замужных бүйөгө тийген айымдардын миссис Ош 2023. Бул жакта эң негизги биздин максатыбыз ошого региондорду өнүктүрүү максатында Ош шаарынын тургундарын ошо мындай таланттуу инсандарды даярдап, мисалы B1 Models Бишкекте Кыргызстан боюнча биринчи жанагы номер модельный агентство, анан кийин Мисс Кыргызстан бул камсыздап турат, Рыскуля Намазбекова түзгөн Мисс Кыргызстан сынагынын ошол бул жакта уткан адамдардын бардыгы тең Мисс Кыргызстанга жана Миссис Кыргызстанга, Мистер Кыргызстанга бекер катышат. Жана болсо эң негизгиси кичинекей балдарга жанакындай белегибиз бул болсо
Kids of Asia деген жаңы Азия боюнча Бишкекте биринчи жолу Азиянын ичиндеги мамлекеттер тарабынан конкурс уюштурулуп жатат. Бул жакта уткан жеңүүчүлөрдүн бардыгы тең ошол конкурска жолдомо алышат. Жеңүүчүлөрдү аныктоого 17 адамдан турган топ дайындалган. Алар эл алдында жүргөн маданият өкүлдөрү. Калыстардын төрагалык милдети Тамада Аман Ибраевка жүктөлгөн. Бүгін көріп тұрғандай артаматан болды. Бір емес, 5 инсан емес, бұл жерде 16 инсан болды. 17-та келді кейінше. Төраға қатары, мен ойлаймын, қалыс төрлеп алады қанкені. Ар бір инсан баланы жүреді, төраға баласын алып келді, ал даярдан, ал ырдап айтады. Аға ешміндай біз бірінда жаман ниетмен қылған жоқпыз да. Қанкені жас кішілік бөбектерге фонограммадай біз ешқандай балын кемткен жоқпыз. А бирок жанагы 15 жаштан жогоркуларга мүмкүн болушунча таланттардын баарын туура балаганга аракет кылдык. Мен ойлойм, чечимдин баары азыр бир нече мүнөттөн кийин чыгат. Ар бир калыс өзүн ойнойт айтмакчы. Бул жерде хореограф бар, ырчы бар, бул жерде сүйлөй турган да бар. Мен өзүм айтып коеюн, Тамада катары. Бул жерде журналист да бар, бүт тармактын өкүлдөрү бар. Мен ойлойм, бүгүнкү чечимибиз туура болот. Ошентип 60 катышуучунун ичинен 4 этап боюнча Оштун мисс жана мистерлери тандалып алынды. Алардын башына таажылар кийгизилип, баалуу белектер тапшырылды. Эми жеңүүчүлөр Борбор калаадагы республикалык суулар сынагына катышат. Мындан сырткары 38 жаштагы Назира Нурова Таиландда өтө турчу конкурска жолдомо алды. Сезимдер аябай сонун, толкундануу бул деген Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө жакшы жактан сулуу кыздарыбыз көп экендигин аныктап далилдегим келет. Сиздерге да рахмат. Аябай бактылуумун. Кудай кааласа, буйруса Таиландга биз Кыргызстандын атынан барабыз. Дүйнө жүзүнө мистер балдар сулуулугу жөнүндө дүйнөсүн сактайт дегендей Кыргызстан балдарыны бардыгын дүйнөгө таанытам. Кайсы жакка жолдомо алдыңыз? Мировой мистер Кыргызстан. Кыргызстандын атынан Мировойго барам да. Асель Сыдыкова, Шахрух Иминджанов, Регион телеканалы, Ош шары.